Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз Санжыра программасын Ысык-Көл районунун Орто Өрүктү айылында улантып жатабыз. Мына биз койгон максатыбыз бул көлдүн жет акесин элге тартуулайлы деген ой менен баштаганбыз. Ошо жет акенин бири Орто Өрүктөгү Мойт аке жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мына биз Орто Өрүктүгө келген себебибиз анткени Орто Өрүктүн ичинде ушу Мойт акенин урпактары жашайт. Ошол өзүнүн урпактарын биз сөзгө чакырдык эле. Мен алар менен тааныштырып коеюн. Оң жагымда отурган Торгоев Жумагул, Ысык-Көл районунун Орто Өрүктү айылынын тургуну, Мойт акенин урпактары болуп эсептелет. Мойт акен Үсөн деген баласынан ысытабыз. Сол жагымда болсо Торгоев Дүйшөнгазы, Мойт акенин урпагы, Үсөн тукумубуз сиз дагы. Мына ушуларды биз кепке тарталы деп отурабыз. Мойт акенин басып өткөн жолун, анын элге кылган жакшылык мамилелерин, анын көрөгөчтүгүн, данышмандыгын дагы бир жолу элге даңазалап угузуп коелу деген гана бизде ой. Сизден баштасак. Бул Мойт аке деген өзү Мойт аке деп өзүнүн аты эле Мойт акеби? Өзүнүн аты эле Мойт аке. Айтсаңыз, Мойт аке ушу негизи буг урусунан болот. Ошо Белектен Алдаярдын 5 баласы болгон. Анын Теке, Авлаке, Асан, Очуй, Мойт. Эң кенжеси ушу Мойт аке болгон экен. Ал азыр ушу Ойбулак, Ойтал, Кичи Өрүктү, Орто Өрүктү айылдарында жайгашкан ушу тукумдары. Алдаярдын. Мойт аке болсо ушу Орто Өрүктү айылында урпактары. Бул болжол менен канчанчы жыл төрөлгөн киши? Мойт аке болжолу 1745-48 жылдары төрөлгөн адам да. Ушу кичинекейинен эле берки агаларына караганда абдан тың чыккан, мындай акылман болуп, абдан зирек болуп чоңойгон экен. Ал учурларда абдан өзүнө элди тарта билген, көрөгөчтүгү, акылмандыгы жагынан, заяпкерлиги, мүнүшкөрлүгү жагынан абдан ушундай элден өзгөчөлөнүп турчу экен. Мына ал кишиден, Мойт акеден 5 бала болгон. Эң улуусу ушу Үсөн Мойт акеден. Үсөн, Албек, Качыбек, Саске деген Курмандагы кирип кетет. Курман уулу да кирип кетет. 5 бала эмес анда? 7 баласы. 7 баласы. Бул жерден Чомой дагы баласы болсо. Чомой дагы. 7 бала болот. Сиз ошол Үсөндүн урпактары боласызбы? Ошо Үсөндүн урпактары болуп калабыз. Жакшы айттыңыз. Анда сиз да улап койсоңуз. Мойт акенин негизи 7 уулу бар. Эң улуу биринчи энеден Үсөн Чомой, андан Калча, Курман, андан Албек, Качыбек, Саске. Бул 7 уулу бар. Бул эмне Мойт аке 3 аял алганбы? 3 аял алган. Анда жанагы Калча менен Курман бир энеден Ал экөө бир энеден дагы, үчүнчү энеден Үмүкөдөн Албек, Качыбек, Саске. Анда сиз Үсөндүн улуу баласынан отурбайсыңыз? Ооба, Мойт акенин улуу баласынан болобуз. Мойт аке өзүнүн жеринен бир Керкашка кулунду жоготуп, андан бир 5 жыл өткөндөн кийин Казак менен Кыргыздын чоң бир тоюнда ат чабыш болуп, өзүнүн дагы Керкашкасын алып барып, ошондо бул дагы Керкашка менин Керкашкам экен деп, Дөөлөс Сарт аке менен кеңешип, экөө кандай бир ымалага келишип, бул менин эле атым. Мына мен байкап атам, эки Керкашка ушунчалык бири-бирине төп келип турат деп
ökö kengешип, men эми азыр чубатууга кетти аттар. Кайра келгенден кийин мен бул биздин ат экенин далилдеп берем деп кайра келатканда ошо эки кергашка куйругулашып келген экен. Мойтекеники алдыда келген экен. Казактын кергашкасы артта келет. Келгенден кийин эки кергашканы тең сүрөп, анан элге жарыя кылат экен. Бул кергашка менин малымдын тукуму, менин малым деп генде казак кыргыз тирешип чабыша кете турган болгондо казактын жакшы билермандары, наймандары бул кандайча? Эгерде далилдеп берсе биз макулбуз. Далилдебесе муну минген атындагы алып калып, бул кишини жөө кетиребиз деп чыр чыга турган болот. Ошондо Мойтаке эртеси бир 1000 койдун ичинен 3 эле койду короого алып калып, көгөнгө алып калып. Андан тиги найманбайлар айтат, эми ушуну 2-3 койдун козуларын таап бериңиз. Тапсаңыз жандырмагы сизден болот дагы, анда кергашка күлүк сиздики болот. Болбосо сиз чоң мындай эмеге жыгыласыз дейт. Ошондо макул болот дагы, эртеси анан ошо 3 койдун козусун өзүнчө жайлап жүргөн жеринен таап алып келип, мынакей бул койдун козусу деп эгиз козуну агытат. Андан барып ал эм атканда, эми сен кое бер деп экинчи койдукун салат, үчүнчү койдукун салат. Козулар барып өз энелерин эп анткенден кийин баары тең бул киши жөн киши эмес экен. Ушунча койдун ичинен эзели бир көрбөсө, муну бакпаса, бул жерде жүрбөсө, ушу козуларды кантип таап келип, ушу эмне деген бул керемет күч, бул эмне деген олуялылык деп баары тең таң берет. Эми бул козулардын бирөөнүн дагы бир козусун таап берсеңиз кандай болот? Ошондо биз сизге казак кыргыз баарыбыз жөн эле сыйына турган бололу дегендей кеп кылат экен. Ошондо кийинки козусу дагы карап, бирок таппай жок экен, бул союлуп кеткен болуш керек десе, тиги казак койчудан сураганда, ооба, өгүнү коноктор келгенде ошонун мурунку козусун сойгонбуз дейт. Ошон менен кергашканын бүт жеңип алган байгесин алып, бирок казактардын малчыларына, жылкычыларына, койчуларына бөлүп берип, өзү күлүк таарынып калбасын деп бир гана жылкыны энчилеп кергашка менен кошо ала кеткен экен. Дагы бир күрөң кашка деген ушу эмелерди аралап жүрсө, баягы жигиттер менен. Анан бир жерде бир жетимче деген киши бар экен дейт, бир айылда. Анан анын 10 кызы бар экен. Баягы жетимченин бир эле күрөң аты бар экен дейт. Ошону барып анан кийин, ой, бул тулпар турбайбы? Ушул тулпарды эми ушинтип коебу. Тиги баягы чапса, элдир басып элет, ошентип жүргөн экен да, тиги киши туягынан өзүнүн келбетин көрүп, бул тулпар экен деп, баягы жерден ошо жетимчеге айтат экен, ай, айланайын. Сен эми моорекил жакшынакай кыздарың бар экен. Келирки жылы уулду болгон. Мына моорекил күрөңдү мага бергин. Мен муну жакшылап тиги күлүк кылып мен чабамын, таптап туруп. Дейт дагы анын ордуна бир кулунду бе,
Bunu sağ içkin dep uydu muzosu menen anan 50 koy berip berkil güröň atty alıp gelip anı jaz menen anan jaylogo janına dagı 3 atty koşup jaylogo jiberet eken. Anan jaylogo jiberip güzünde gelip anan bayağı atların biröөнü tigi soğumga soyuşat. Anan keyin soğumga soysa anan dagı bunu jiberiş gerek eken. Dep anan kийинки жазda dagı anan 2 atty koşup anan dagı jiberet eken. 2 yıl jiberet. Anan gelse dagı berki bir atty dagı soğumga soyup alışat dagı. Anan anda dagı jetlelek eken dep anan oşol 3 yıl jaylogo jiberip anan bir at menen birөөsü kaldı da gelip anan keyin berkini soysa baryle tigi çuçuktары apakay olup ушундай жакшынакай болгон экен. Эми бу жетилген экен деп анан ошол жерден анан кийин берки күрөңдү абдан tauna keltirip bul em jetildi dep bayagı murunkuday şalpaygan güröň at jok deyip bezelenip uşunçalık taptap oşol bu göl boyunça daima kazaklar menen dagı toylorunda uşu eme kılıp жүрчүкен birinci, ekinçilerde alıp köp yıl uşol güröň atty paydalangan uçurlar bolgon eken da. Bu kişinin Moyteke'nin zayapkerçiligi da. Zayapkerçiligi tuur aytasiz. Эми бул жерден сиз дагы кыскараак айтып койдуңуз. Бул жанагы атты Мойтеке кыгынан таанышым деп атпайбы? Кыгынан таанышым дейт. Ушул кетип баратканда Орто Өрүктү бул айылдан бойлоп кетип баратканда өзбек соода кылып кетип бараткан экен, кетип калыптыр. Ошонун артынан келип мына түшкөн кыгыкты карап туруп артынан кууп барган экен дейт. Мойтеке кууп барыптыр. Кууп барган жанагы атты жактырып, анан эмне сурасаң берейин, атты алып калайын деген. Анан өзбек таң калган экен да. Бул эмне бул кычаң атты көрүп туруп эле күлүк деп айтат. Алам дейт. Мейли деп турган баягы баасына берип саткан экен. Ошол сыяктуу эле жана сиз айтып атпайсызбы? Жанагы жетимче ушуга мал берейин, уй менен музоосу менен берейин десе, бул чал эмне деп атат? Ушу кайдагы күлүк болмогул эле деп абдан ыраазы болуп, берсе берип салайын деп берип салат да. Кийин анын сөзүн айткандай 3 жылдан ап келип атка чаап атты биринчи келгенде жана жигит таң калган турбайбы? Көрөгөчтүгүн, саяпкерлигин ошондо көргөн экен дейт да. Таң калган экен. Көрбөйсүңөр ушундай иш болуп. Бул киши Мойтеке дагы өзү баягы кандай деп коет? Эмчи, домчу, дарыгерликте касиети бар экен. Мойтеке жекеле саяпкер, мүнүшкөр эмес, бул киши батакер киши болгон. Эмне бата айтса, ошол кимге айтса дагы төп келген. Андан башка бул жылдыздарды карап туруп, быйыл кыш катаал болот экен. Кар аз түшкөн жака барып кыштайлы. Быйыл кыш жеңилирээк болот деп чөбү көп жерге барып кыштап ошо элди алып жүргөн, элди баккан, эл үчүн кызмат кылган үчүн эл жактырып кийин Аке деген атка алып келген. Мойтеке мен балдарыма карап бата берген жокмун. Жалпы элге карап бата берем деп эгерим жар болсун, элде бар болсун, кырсык жок болсун, курсак ток болсун, жер чөптүү болсун, мал еттүү болсун, чыр чатак тарасын, элимди бактаалай карасын деп жалпы элине карап элди баккан, элди ушунчалык сыйлаган, эл үчүн кызмат кылган улуу адамдардын бири. Бул жанагы билесизби Сартаке менен анда Сартаке бир 30-40 жаштагы киши. Бул жанагы ал убакта Каракол негизделе элек кез жанагы Караколдун суусун кечип баратканда бир көрөр сөз айткан эле. Эсиңиздеби? Баягы Сартаке менен баягы Караколдун суусун кечип баратканда Мойтеке. Сартаке токтоп калбадыбы? Сартаке токтоп калып баягы камчысын сууга салып кечип ойлонуп койгондо эмнени ойлонуп атасың? Десе, ой ошол жерде эл көп эле отурат. Көп эле отурбайт, бизде шаар болот деп айткан ошо Мойтеке болгондо. Жана Каракол шаарын негизделип атпайбы? Ошондо Сартакеде көрө билген экен. Ошондо Мойтеке айтып атат, эл көп болбойт, бизде чоң шаар болот деп айтканы ошол Мойтеке айткан экен дейт да. Мына Мойтеке
бул айтып атпайбы жанагы дарыгерликте касиети бар экен. Өзү бизде дарыгерлик деп коебуз, эме дейбиз. Эмчи домчу деп Эмчи, айтабызбы, домчу деп. дарыгерлик. Ушунда билесиз го, баягы эш кожо Айжанга үйлөнгөндөн кийин аба элданын баласы эш кожо. Үйлөнгөндөн кийин бул Айжан катуу ооруп калбадыбы? Айжан эне. Катуу ооруп калган. Билесиздер. Ошондо айыктырылбай койгон. Ошого Мойтеке келген. Билесиздер. Мына ошол айтсаңыздар. Ошондо а киши Айжан эне ооруп калганда бирөө келип айтат экен, ай бул сууктап кеткен турбайбы? Тиги сорпо ичиш керек деп. Дагы бирөө келет, бул ысык болуп калган турбайбы? Муну эми 10 күнчө суу бериш керек деп ар кимиси келип ар кандай айта беришет. Анан эш кожо дагы Беркил Айжан эне дагы ушундай катуу ооруп калат. Ошол учурларда ушу Мойтеке жигиттер менен ошол жерден өтүп калган экен да. Өтүп калганда ошондон мурун катуу тиги киши ушу мындай тынчсызданып антип минтип анан мындай тышка чыгып басып да кетип ушундай эме болгондо анан эш кожо ата а кишини байлап таштайт экен да. Байлап коет экен. Анан кийин аттын дүүртүү кылганда эле тиги киши да сезген окшойт. Анан кийин эш кожо эле ушундай бу байбичем ооруп калды. Тиги бир өзүңүз көрүп бербейсизби деп анан Мойтекеге кайрылып калат. Ал анан айтыптыр, эш кожо чечкин дептир. Боз үйдөн кирип барганда эле. Чечсе колдорун чечип, анан кийин тиги Айжан эне ушу жүгүнүп тиги Мойтекеге. Анан Мойтеке тиги жакшы батасын берип, айланайын сен айыгасың десе, ошол кадимкидей тиги чачтарын ордуна келтирип, жоолуктарын оңдоп, кадимкидей түзөлүп калган экен да. Ошондон мен эми бул кишини көрөйүн деп анан колун кармап, ушу тамырын кармап туруп анан кийин эш кожого кайрылат. Ой эш кожо, ой бул кабылан жаткан турбайбы ичинде? Эч кандай тиги оору жок бул Айжанда. Деп анан кийин ошол батасын берип, мына эч оору жок экен. Кабылан жаткан экен, мына тиги жолборстун жүрөгүнө талгак болгон турбайбы деп анан кеп салат дагы, мына эми жакшынакай балдардан мергенчилерден чыгарып ушу жолборс сатып келип иленин боюна баргыла дейт. Ошондон мыктылап жанагы аңчылардан балдарды алып анан ушу жакшы эле аракет кылышат экен дагы, а жерден жолборсту таппай калат. Алар ушу башка жакка ооп кеткен деп айтып атышат. Анан кийин турнабай салып ушу ошол эмеде жатса бир үйүр карышкырды кездештирип калышат. Ошонун ичинен анан жана дөбөтүн атып алып анан ошонун жүрөгүн алып келип берип анан кийин ушу талгагын баскан деп айтып атышат. Анан ошону кийин Мойтеке угуп калып, ай атаңдын көрөт ушу жолборстун өзү болсо мыкты болмок экен, эми бул деле болот деп анан жанагы Балбай ата төрөлүп, анан Балбай ата ушу бугу элин бүт сактап, ошо коргоп калган экен. Мына ошону бул эми алдын ала билген үчүн жанагындай алдын ала билип айтып атат да киши. Бул кемеңгерлиги, алдын ала билгендиги ушу касиеттүү киши да. Ол киши экен. Мен да абама кошулуп улап коеюн. Боронбайдын уулу Өмүрзак Мойтекеге бата сурап атайы келет экен. Бир аргымакты
эр токуму менен токуп, эгерде жакшы бата айтса, ушул кишиге мен атымды берейин деп бата сурап келдим деп өтүнөт. Ошондо Мойтаке Өмүрзакка карап, болсун, оорубайкка баш берсин, өлүп көбөйгөн мал берсин, болсун, толсо бөксөрбөсүн, чайпалса төгүлбөсүн, чөптөн мурун саманды сакта, жылкыдан мурун уйду сакта, балам, баардан мурун элиңди сактачы деп бата берген экен. А киши бул эмне деген бата деп батасына нааразы болот да кетет. Андан жүрүп бир аз күн өткөндөн кийин Дөөлөс Сартакеге барсам, Мойтаке ушундай бата берди. Мен анын батасына нааразы болуп атам. Ичим толбой калды дейт. Анан айткан батасын момдай деп айтып берсе, мен Мойтакеден өтүп бата бере албайм. Ал кишинин берген батасы төп келген турбайбы деп атын моюнга чаап, андан ары бастырып кетет. Убакыт өтөт. Ортодон 1-2 жыл өткөндөн кийин баягы Өмүрзактын 4 түлүк малы дагы көбөйүп, өөрчүп, анан каркыраны жайлап, андан келатып Тасманын белинде кеч күздө ошол жерде күздөп калат. Ошо күздөп аткан кезде абдан чоң бороон болуп, бороон бир топ күнгө созулуп, жут болуп, баягы малдын көбү кырылып, бир торпоктанадан, уйлардан бир саманды тегеректеп эле уйлар калган экен. Жылкы, койлору көпчүлүгү өлүп, жут алып кетет. Андан кийин Өмүрзак бар малынан айрылгандан кийин орустардан өрдөк каза алып, анан чычкандын башына чыгып кетти деген бир кеп бар. Мойтаке ошо дөгүрүшүп турган Өмүрзакка 3-4 жыл мурунку болгон болчу окуяны гана айтып койгон экен. Бул адамдын кийин абдан өкүнүп кап, мен ошондо ушул берген батасын кайра чечмелеп сурап алсам болмок экен деп көпкө чейин өкүнүп жүргөн деп укканыбыз бар. Жакшы. Бул биз баягы угуп жүрбөйбүзбү? Эл оозунда эле айтып жүрөт. Негизи бул эле Мойтакенин урпактары бир жерде эмес, түштүк тарапта да бар дейт. Ошо канчалык деңгээлде чындык? Мындай бир сөз барбы? Бир уламыштар барго дейм. Мен кошумчалап кетейин ушул боюнча. Мойтаке бир мыкты кыран бүркүтү бар экен. Ошол бияктан салса эле баягы барып коен болобу, түлкү болобу алат экен дагы. Анан жакын ат менен келип, мына түшүп ала калайын дегенде эле кой бербейип, ушундай кылып, анан кийин бул такыр албай калды. Деп анан кийин ошол жылы бул эми муну ошол Ош жак алайдан бир кызды угат, ушу мыкты кыз экен, ушу бүркүттөрдүн ушу сырын билет экен. Таптаган эмес, эми ошол баардык сырларын баарын билет, таптаганды да билет экен дейт. Анан ошого барат. Барса баягы кыз Мойтакени көрөт дагы бир жумада кел дейт экен. Макул деп, анан ар жакка, бер жакка жүрүп, анан бир жумадан барса дагы кезигип, бир айда келиңиз деп, Мойтакен ошентет, ой, мен тетигил көлдөн бери келсем, анан эми бир жума жүр дейт, дагы бир ай жүр дейт, ай мен ушул жерде эле жүрө беремби дейт. Анан кийин ошол кайра барсанан кийин Мойтакени кабыл алат дагы айтат, Мойтаке, мына сиздин демеңизди мен билдим. Мына моорекил кушуңуздун томогосун, боосун
Анан кийин өзүңүз ат жабдыгыңыз, кийимдин баарын тең алмаштырасыз. Ошондо анан кийин бул жакшынакай бул ойдогудай болот дейт. Ошо менен анан Мойтеке баягы жерден баардыгын жаңылап алмаштырат. Куштун томогосун, тиги байлай турган жанагы эмелерин баарын тең алмаштырат. Ошо менен анан кызга барат, ушундай мына баарын алмашып келдим дейт. Мына эми ала баштайт дейт. Баягы жерден анан кийин көрсө ал кыз ушу 19-20-ларга барып калган жалгыз ата энеси эле бар экен дейт. Анан ошол кыз абдан мен мына бул жерден жаш жигиттер да келди эле Мойтеке. Мен эч кимге мындай эме кылган эмес элем. Сизге ушундай бүт акыл эсим баары тең ушу сиз үчүн болуп калды. Мен сиз кетпей калдыңыз. Мына деп ошол абдан ушу сүйгүчүн ушу Мойтекеге өзүн ылайыктаган экен. Ошол боюнча анан кийин Мойтеке 1 жыл ошол жерде калат. Тигил нике кыйып ошол жерден анан бирок тиги кызга айтат да, ай мен деген 3 аялым бар, бала бакырам бар десе, мен 4-үчүсү болоюн деп өз ыктыяры менен анан кийин Мойтеке менен 1 жыл жашап калат экен. Анан кийин Мойтеке баягы кушту бүркүтүн салса эле тиягынан эч бир эмени кетирбей баарын коёнго салса коёнду алып, түлкүнү салса, карышкырга салса баарын тең эле алып жакшынакай болуп баягы мурунку калыбындай болуп калыптыр дейт. Анан ошол ал эс тартынын баары тең кайра бияктагы балдары, үй бүлөсүн, жерин ойлойт. Анан кийин мен эми анан айтат тиги, мен эми кантип кетем, сен эми мен менен чогуу кеткин десе, мен эми ата энем булар карыган болсо мен эми буларды таштап кетпейин. Эгерде сиз бала бакыраңызга барам десеңиз, анда сизге уруксат берели, барыңыз дейт. Анан кийин ошол жаз менен анан бияка чыгып кетет экен. Боюнда болуп калып, анан эркек бала төрөйт экен. Анан ошол мурун эскертип айтып кеткен экен, эгерде уул болсо атын Алдаяр койгун деп. Баягы баласы чоңоюп эрге жеткенден анан кийин энеси айтат ушундай, мына сенин атаң деген тетиги көлдүк экен, тетиги бугу уурусунан десе, анан кийин сен эми ошол атаңа бир барып көрүнгүн дейт. Баягы бала 1-2 тең туштарын ээрчитип алып анан жол жүрүп ушу балыкчыга келгенде, айланайын, мына ушул атамдын ушул касиеттүү көлүнө келдим деп, ушу көлдүн четинен балыкчы туштан анан кийин сурай баштайт, Мойтеке мен барбы а киши, мен а кишиге жолугат элем десе, а киши бар. Мойтекедей ушу болобу, ал элин баккан ушундай абдан жакшы касиеттүү адам.